эл аралык күнүнө байланыштуу Актау райондук балдардын билим берүү борборунун бириминин жетекчиси Садыкбаева Бактыжы менен аңгеме курабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Убакыт бөлүп бергениңизге чоң рахмат жана сизди бүгүнкү байрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Алгачкы суроом биримин жетектеп келатканыңызга канча болду? Мен биримин жетектеп келатканыма 2005-жылдан баштагам. Ошондон бери бийиңдин үстүндө иштеп келатам, бирок 2005-жылдан бир аз убакыт мектепте иштедим. Андан кийин ушу Дотуста келатам. Дотуска келгенден бери жалаң бийиңдин үстүндө иштеп келатам. Ушул убакка чейин 2005. Биримде канча окуучуңуз бар жана буга чейин канча окуучуну узаттыңыз? Ар бир жылы 12-13төн окуучу кетет. Группамда 14-15ке чейин болот. Кээ бирлер андан деле көп болот, кээде аз болуп калат, ушундай ар кандай. Ар бир группада 12ден боло турган болсо, ар бир 4 группада ошондой группа менен иштешет. Азыркы учурда 3 эле группа менен иштешет. Биримдин ийгиликтери менен бөлүшө кетсеңиз. Биримдин ийгиликтери менен бөлүшө кете турган болсом, биз ушу Актау районундагы болгон мероприятиеге биздин бийсиз үтчү эмес. Постоянно катышып турчубуз, бийлеп турчубуз. Анан кийинки 2 жыл, 3 жылдан бери мектептерде бий кружоктор ачылып, частный кружоктор ачылгандан бери кичине солундап калдык. Бирок ошондо деле катышып турабыз, бирок мурункудай байма-бай эмес. Кайбир даталык күндөрдө же бара турган күндөрдө барып турабыз. Анан жакында эле могу Майрам шамы деген Азия чемпионаты болду бийлер боюнча. Ошого барып катышып келдик. Мында болсо грамота менен сыйландык. Анан бул кубок, ар бир окуучуга медаль менен сыйланышты. Мында болсо Казакстандын биринчи Казакстандын алды орунду, андан кийин Сейтек алды, андан кийин биз алдык. Себеби бул группа болсо 14-13 жаштагыларды боюнча болчу. Биз ошондо 3-чү месттен алдык. Мен сыймыктанам ошондой чоң мамлекеттер менен. Сейтек деген кандай чоң бийдин өзөгү ошоякта да, ошолордон арасына кошулуп калганыбызга аябай сүйүнүп атабыз. Сыйлыктарыбызды көрүп алып, ар бир окуучум сүйүнүп, жакшы барып келди. Алган ийгиликтериңиз кут болсун. Бий үчүн шык жөндөм керекпи же ар кандай адам бийлей алабы? Жок, бий үчүн ар кандай адам бийлей албайт. Сөзсүз ар бир кесипке ар бир адамдын шыгы жөндөмү болгондой эле бийге да ошондой керек да. Бирок мага ким кызыкса келе берет. Аларды кет дебейм, алам. Анан өздөрү эле иргелип эле баягы шыгы жөндөмү барлар калат, шыгы жоктор акырын эле башка кружокко кетип калышат. Бирок мен аларды кет деп да айтпайм, калып болбой келе бергендери бийлей берет. Себеби мен окуучулардын укугун деп эле чектей албайм. Бийчи болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Бийчи болуш үчүн күчтүү болуш керек, тырышчаак болуш керек, анан жөндөм болуш керек. Анан бийге келген окуучулар деген кызыккан окуучулар ар кандай тоскоолдуктарга карабай келишет да. Кээде акыреттери сынат, айланабыз деп атып, кээде буттары сынат. Ушундай учурлар болгондо, анан кийин ошого карабай кызыккан окуучу келе берет. Айыккандан кийин кайра келем деп айткандар да болот. Кээ бир учурда конкурстарга даярданып калганда кээ бирлер окуучулар айтат, 6-дем аш күндө эле келеличи деп. Макул болуп 6-дем аш күндөрү да келип иштейбиз. Ал эми чарчап калганда бүгүн келбей эле коелучу дейт, анда келбей калабыз, анан расписание боюнча келип иштеп турабыз. Биримде балдар барбы? Биримге мурун балдар келип катышчу, кийинчерээк балдар катышпай калды. Жана айрыкча вальс бийи болгондо балдар келип катышып турчу, конкурстарда катышып турушчу. Анан балдар көпчүлүгү спортко кызыгат, жаз келгенде ошо спорт жака ооп кетип калышчу да. Бий формаларына небер чогулат же өзүңүздөр тигип бересиздерби? Жок, өзүбүз тикпейбиз. Эне аталарга ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетким келет. Эне аталарга чоң рахмат балдардын келечеги үчүн, балдардын көңүлү үчүн ушундай көңүл бөлгөн эне аталарым бар. Канча форма десем тиктирип берет, жылына жок дегенде бирден тиктирет. Анан дагы бир арендага немелер беребиз, кийимдерди. Ошонун акчасын чогултуп этегинде же пинчагын же көйнөгүн алып алабыз. Каяктан кичине жылчык болсо ошол жактан таап биз окуучуларга форма тиккенге аракет кылабыз. Бул жерден негизги демөөрчү эне аталар. Алдыга койгон максаттарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Алдыга койгон максаттар жөнүндө болгондо, окуучулар райондук деңгээлден, областтык деңгээлден өтүп республикага жетип калдык. Эми сырт жака чыксак деген ой бар.
Анда эле эне аталардын демөөрүсү менен чыгабыз. Бизге башка жактан демөөрчү жок. Буюрса ошо сырт жакка чыксак, чет мамлекеттерге барып келсек деген максатыбыз бар. Дагы да көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Мындан дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишиңиздер. Убакыт бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Саламатта калыңыз.